Ушул боюнча мен кыргыз элине кайрылат элем. Айланайын кыргыз эли. Тазалык шариатта деле айтылган тазалык ыймандын жарымы дейт. Мындай таза болбойлу. Келесиздер ыргытасыздар, ушунун баары эле бизге түшкөн түшүк болот. Тазалыктын ишкерлерин деле мээнетин артта койгула анан кыргыз элине биздин шаарды бирөө келип тазалап бербейт. Кытай же өзбек келип тазалап бербейт биздин шаарды. Мен жиркенбейм, мен зато акыретимди түзүп атам да. Алланын жерин тазалайм. Кээ бир инсандар бар келип бизге айтышат, силер мусорщиксиңер деп. Они сами мусорщики, мы их почистим. Туурабы? Мисалы үчүн, 6 контейнер пустой турат да, биз келип атсак, бирөө жерге таштап койгон. Ошону барып айтсаң өтөт. Сенин жумушуң сени ал дейт да. Мен төлөп атканым, төлөгөнү 22 сом төлөйт. Бир жанга 22 сом. Азыр муну биринчи рейсин алдык. Получается, бир саат 19-10 кайра повторно алабыз. Считать жазганча болсо. Мен бизде страшный мусорлар келет. Швея келет, строй мусор келет, зала келет. Анын баарын көтөрүп биздин спина ооруйт, бели ооруйт. Айла жок, алыш керек. Получается, трудовой кодексте негизи буга строй мусор запрещен, салганга болбойт машина. Кыргыздарга барып болбойт. Зала. Bir карасаң 16 миң аласың, bir карасаң 17 миң аласың, bir карасаң 18 миң. Bir карасаң 19 миң аласың, bir карасаң 20 миң аласың, bir карасаң 21 миң. Стабильный айлык жок бизде. Ар кандай жаза берет да. Эмне үчүн? Билбейм, аны бухгалтерия бар, айтсаң эле налогун монча кармалат, биягын мынча кармалат деп жазат. Анан көчө зам директор деле айтпады. Бул айда 2 миң сом коштук, август айына 2 миң сом. 2 миң сом дакша акча кошот, молодцы. Айда көп акча кошот. Разы сен 2 миң сомго деле шүгүр. Ошо биздин тазалыктын жасоо ушундай.